Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздарым. Мирбек Атабековтагы Сооронбай Жээнбековдон кечирим сурады. Чоң рахмат сизге, мусулман инсан катары ачуу калтырып сүйлөгөн үчүн кечирим сурайм, деп кайрылат Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков экс-президент Сооронбай Жээнбековго. Ал видео кайрылуу жасап Instagram баракчасына чыгарды. Белгилей кетсек, буга чейин ал баруучу Назира Айтбекова да Сооронбай Жээнбековдон кечирим сураган болчу. Өмүрбек Текебаев өлкө башчынын милдетин аткарган президенттик шайлоого катыша албайт. Мамлекет башчынын милдетин аткарган премьер-министр алдыдагы президенттик шайлоого катыша албайт. Бул тууралуу депутат Өмүрбек Текебаев Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан жогорку кеңештин жыйынында айтты. Мамлекет башчынын милдетин аткарган премьер-министр алдыдагы президенттик шайлоого катыша албайт. Бул адилеттүү чектөө. Анткени эч ким өз макамынан пайдаланып кетпесин деген чектөө баш мыйзамда так жазылган. Ошондой эле өкмөт башчынын жакын досу партиялашым президенттик шайлоого катышса, анын адилеттүү болгонуна эл ишенеби, деди депутат. Ошондуктан ал Садыр Жапаровго анын жакын чөйрөсүндөгүлөр президенттик шайлоого катышпаса, Кыргызстандын өнүгүшүнө жакшы шарттар түзүлөрүн кошумчалады. Депутат Тазабек Икрамов Өмүрбек Бабановдун бир тууган жездеси депутат Калдарбек Баймуратовду эмнеге жулкулап коркутту. Бүгүн 16 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн Кыргызстандын жогорку кеңешинин отуруму аяктагандан кийин жыйындан чыгып бараткан республика фракциясынын депутаты Калдарбек Баймуратовду алдынан туруп, колунан жулкуп, урмакчы болуп тап берген депутат Тазабек Икрамов эмнеге нааразы? Эсиңиздерге сала кетсек, Калдарбек Баймуратов экс-президент Курманбек Бакиевдин бир тууган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бир тууган жездеси болот. 2005-2010 жылдарда таякеси Бакиевдин заманында Калдарбек Баймуратов президенттик аппараттын кадрлар кызматын жетектеген. 2015-2020 жылдары кайниси Өмүрбек Бабановдун Республика партиясынан Кыргызстандын жогорку кеңешине депутат болуп шайланып кызмат кылды. Партимен депутат Тазабек Икрамовдун депутат Калдарбек Баймуратовдон ала албаган эмне өчү бар? Жээнбеков расмий түрдө экс-президент болду. Жапаровдун биринчи жарлыгы. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн алгачкы жарлыгына кол койду. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров экс-президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын экс-президентине мыйзам тарабынан каралган бардык ченемдер сакталат деп айтылат маалыматта. Аталган жарлык кол коюлган учурдан тарта күчүнө кирет. Эскерте кетсек, бул Садыр Жапаровдун алгачкы жарлыгы. Күндүн сүрөтү Жээнбеков Жапаровго бийликти берди. Бүгүн 16 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин жыйыны өттү. Ага отставкага кетип жаткан президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Жээнбеков парламентке келип кайрылуу жасап, расмий түрдө президенттик кызматынан кетти. Кезексиз жыйында парламент төрагасы Канатбек Исаев Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүүгө кан төгүлбөсүн деген максатта барганын айтып, анын экс-президент катары мыйзамда каралган бардык артыкчылыктары камсыздалышы зарылдыгын билдирди. Эске салсак, Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялар эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп башаламандык баштаган. Натыйжада кечээ 15 октябрь күнү Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүү боюнча арызын жазган. Камчы Бекташиев Райымбек Матраимовду таап, кылмыш болсо жооп тартабыз. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иши иликтенет. Эгер ал Кыргызстандын аймагында болсо, кармалып, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бул тууралуу 16 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жетекчи болуп жаңы дайындалган Камчы Бекташиев алгачкы басма сөз жыйынында Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып айтты. Ташиев жеке өзү анын соңку 1 жылдан бери көрбөгөнүн, акыркы жолу бир тууган
агасы каза болгондо ал телефондон чалып көңүл айтканын билдирди. Аны мен эч кандай бизнес, саясий же партиялык байланышым болгон эмес жана болбойт дагы. Матраимов акыркы 5-6 жылда коомдо өтө чоң резонанс жараткан адам катары. Аны урматтуу журналисттер көптөгөн коррупциялык иштерге байлап жүрөсүздөр. Биз аны иликтейбиз. Эртең буйрук берем. Матраимовду тап, эгер кылган кылмыш болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матраимовдор, эч кандай райымдар биздин коомду башкарбайт. Мындан ары коомубузда акыйкат болот. Эч кандай коррупционерлер коомубузда мындан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. Мыйзам чегинде коомубуздан кууп жок кылабыз. Азырынча ал кишиге эч кандай кылмыш иши да жок экен. Бирок биз ал кишини кармап, журналисттер айткан иштерди текшерип, тиешеси болсо мыйзам чегинде жоопко тартабыз. Премьер-министр Садыр Жапаров 14 октябрда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен деген маалымат бар экенин айткан. 2019 жылы Ташриф Азаттык радиосундагы маегинде Матраимов өтө деле чоң кызматта иштебеген, эң көп болсо бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Ал министр да, депутат да болгон эмес, кичинекей эле бир жигит. Ал жакшынакай, карапайым, ийкемдүү жигит. Аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып каралай берген болбойт деп айткан. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клуб медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо көмүскө акча ташыгандар кербедин деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңгени БШКнын баштапкы маалыматында жарыяланган 4 партиянын ичинен 2-орунга чыккан Мекеним Кыргызстан саясий партиясы Матраимовдордун колдоосу менен шайлоого барганы белгилүү. Ташиев мыйзам бузса Камчы Гөлбаевди дагы камайбыз. Жаңы жетекчи кызматка дайындалары менен УКМКнын имаратында маалымат жыйын уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Мындан ары биздин мамлекет бандиттердин жана коррупционерлердин өлкөсү болбойт. Бул тууралуу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев билдирди. Жаңы башчы кызматка дайындалары менен УКМКнын имаратында маалымат жыйын уюштурду. Анда журналисттер Кыргызстанда криминал өнүктө Камчы Гөлбаев саясатчылар менен тил табышып алды деген маалыматтарга кандай комментарий бересиз деген суроо узатышты. Мындан ары эч кимди калкалай албайт. Урматтуу бизнесмендер, ачык чыгып айткылам. Сиздерге басым жасагандарды чинине, уурулугуна карабай катуу жазалайбыз. Эгер Камчы Гөлбаев дагы мыйзам бузуп же басым кыла турган болсо жазага тартылат. Аны менен эле чектелбей камалат. Бандиттер, силерге өтө кыска убакыт берилет. Же мыйзам менен жашайсыңар, же түрмөгө киресиңер, же биздин мамлекеттен чыгып кетесиңер. Мен бул кызматта турган кезде биздин мамлекет бандиттер менен коррупционерлер өлкөсү болбойт. Эми бандиттер качып жашына баштайт. Мен муну толук жоопкерчилик менен жарыялайм. Эгер муну улуттук кабыл албай жатсаңар, көрөбүз кимди жеңерин, деди Ташиев. Ошондой эле ал кызматта турган убакытта бандиттер менен уурулар жол тандабастарды айдап кортеж кылып жүрүшүнө жол бербей турганын баса белгиледи. Буга чейин Ташиев чек арадагы контрабанданы токтотуп, коррупционерлерди 10 эселеп төлөтөөрүн билдирген. 17 январда өтчү президенттик шайлоого кимдер талапкер болот? Бүгүн белгилүү болгондой 2021 жылдын 17 январында Кыргызстандын президентине шайлоолор өтөт. Ал шайлоодо азыр президенттин милдетин аткаруучу болуп кызматка киришкен Садыр Жапаров мыйзам боюнча катыша албайт. Бул тууралуу Кыргызстандын жогорку кеңештин жыйынында бүгүн Өмүрбек Текебаев да эскертип өттү. Ошондо азыр президенттик амбициясы бар саясатчылардын төмөнкү төртөөсүн гана аттары аталууда. Биринчи Адахан Мадумаров, экинчи Өмүрбек Субаналиев, үчүнчү Талантбек Масадыков, төртүнчү Камчыбек Ташиев. Дагы кимдер чыгат, кимиси чүкөөсүн айып уратат.